Хайп тууралуу көптү билген кыргыз топ-5 саясатчылары. Махабат Мавлянова шайлоочулар менен жолугушууда Беримдик партиясынын талапкери коалиция деген сөздү айта алган эмес. Керек болсо жогорку кеңештеги өкмөт түзгөн көпчүлүк көпчүлүктүн дагы Ушундан кийин анын ката кетирген видеосу тармакка жайылып, бир нече сааттын ичинде ал вирустуу болуп, миңдеген көрүүлөр жана комментарийлерге ээ болгон. Ушул убакка чейин эгер кимдир бирөө Махабат Мавлянованын ким экендигин билбесе, бул окуядан кийин аны билбеген адам калган жок. Мындай нерсени ар бир жарнама адиси жасай албайт. Таң калыштуусу биздин маалыматтык технологиялар доорунда көбүнчө максималдуу натыйжага жетишүү үчүн бир эле сөздү кичинекей ката кетирүү керек. Махабат Мавлянова жана анын коалиция тизмеде 5-орунду ээледи. Тилек Токтогазиев бул жигит жок жерден чыгып, дароо персонасына көңүл бурдурду. Себеби Тилек ошол кездеги белгилүү адамдарга, буга чейин интернет коомчулугунун тыгыз талкуусунда турган инсандарга каршы катуу сүйлөй баштаган. Ушундан кийин Тилек парламенттик шайлоого Ата Мекен партиясынан талапкер катары барып, шайлоо жарышы баштала электе БШКда ызы-чуу менен коштолгон. Социалдык тармактардагы үзгүлтүксүз түз эфирлер, башка партиялардын талапкерлерине каршы провокациялар жана албетте Атамбаевди колдогон митингге башынан жаракат алуу акылга сыйбаган натыйжаларды берди. Тилек Токтогазиев эң таасирдүү жаш саясатчылардын бири гана болуп калбастан, кыска убакытта айыл чарба министри болуп дайындалган. Тилек Токтогазиев же эл ичинде атагандай жашылчалардын падышасы 4-орунда. Дастан Жумабеков 2017-жылы Жогорку кеңештин төрагасы Дастан Жумабеков Франкфурт на Майне немис шаарын жаңылып айтылган видео тараган. Бул видео кыргыз интернет сегментин жарды деп айтса болот. Франкфурт жана Майами таамай айтылгандыктан элдин оозунан түшпөй жүргөн сөз айкашы болуп калган. Анын шаардын атын кыргыз тилинде туура эмес атаганы көңүл бурат. Бирок Жумабеков өзү буга ой албаганы анык. Кантсе да Франкфурт на Майне кыргызча Майындагы Франкфурт же Франкфурт Майын дарыясынын жээгиндеги шаар деп айтылат. Интернет колдонуучулары аны мемдердин падышасы деп аташты. Анткени ал кийин деле элдин оозунан түшпөгөн сөз айкаштарды жаратып турду. Каарман ушуну менен токтоп калган жок. Жумабеков менен дагы бир чуулгандуу окуя 2020-жылы болуп өткөн. Анда Кыргызстан партиясынан Дастан Жумабеков жаңы төрөлгөн ымыркайга 50 000 сом сүйүнчү пул берген. Буга шайлоо жарышынын эрежелери боюнча катуу тыюу салынган. Бул жаңылык бардык маалымат каражаттар тарабынан айтылып чыккан. Жалпысынан алганда Дастан байке белгилүү болуунун ыкмаларын жакшы билет. Дастан Жумабеков жана анын сөз айкаштары 3-орунга ээ. Арстан Алай Кыргыз Республикасынын президенттигине 3 жолу талапкери. Анын айтымында, эгер ал Кудай болсо, эмне үчүн ал президент болушу керек? Бул адам хайп жөнүндө 2016-жылдан бери баарын билет. Ал пресс-конференцияда кыш болбойт, же орусча айтканда зима не будет деп айткан. Зима не будет. Вот я могу сказать. Арстан Алайга азаматта популярдуулук кепилденди. Аны менен телекөрсөтүүлөргө маекке чакырылып, ондогон интервьюлар берилди. Бирок чындыгында эле кышты күткөн адам бар болдубу же эч ким күткөн жокпу? Андан ары Арстан Алай коронавирусту Кытайга жөнөткөн жана адамзаттын 70% жаңы вирустан өлөт. Бирок ал кыргыз элине таасир этпейт деген. Акыркы президенттик шайлоодо Арстан Алай аны Кудай дайындаганын, эми 2020-жылы ааламдын президенти болом деген. Я новый Бог. Мое тело селился Бог. Баса, аны колдогондор. Ооба, андай да адамдар бар. Кыргызстандын экс-президенти Сооронбай Жээнбековдон бийликти тынчтык жолу менен Арстан Алайга өткөрүп берүүнү талап кылышкан. Кудай, ааламдын президенти, жалпы журналисттердин сүймөнчүгү Арстан Алай 2-орунда. Биздин чокубуздун биринчи сабын ким алды? Ким Кудайды озуп кетти? Тазабек Икрамов, хайптын чебери, мемдердин, түшүнүксүз кылыкчылыктардын жана сөз айкаштардын Кудайы. Тазабек эмне кылбасын, ошол замат хитке айланат. Биздин башка каармандарынан айырмаланып, Тазабек Икрамовдун арсеналында өзгөчө кыймылдарына бай. Кызыгы, Тазабектин карьерасы 8-марттагы акциядан башталган. Бишкекте жыл сайын аялдардын укугу үчүн жөө жүрүш болуп өткөн. Кээ бир демонстранттар
журналисттер ЛГБТ коомчулугун колдогон баннерлерди жана плакаттарды көтөрүп жүрүшкөн. Бул кээ бир шаардыктардын нааразычылыгын туудурган. 13 мартта парламент УКМКнын жана Ички иштер министрлигинин жөө жүрүштүн уюштуруучулары жана максаттары жөнүндө маалыматын укту. Суроолорун берип жатып, депутат Тазабек Икрамов гомосексуализм деген сөздү айтууга жакшы аракет кылган жок. Ошондуктан ал социалдык тармактардын колдонуучуларынын сынына кабылды. Гомосексуалуу бул сөздү Кыргызстанда бардыгы билишет жана саясатчыны күнөөлөөгө негиз жок. Анткени кийин ал өзү да мойнуна алган. Айрым журналисттер менин гомосексуализм боюнча сүйлөгөн сөзүмдүн үзүндүсүн кесип, ар кандай ракурста жарыялашты. Ооба, мен жаңылдым. Палатадагы кызуу талкуу учурунда мен өзүмдүн эмоциямды баса албай ушул сөздү туура эмес окудум деген. Икрамов ушунчалык популярдуу болгондуктан антисептик менен жасалган жөнөкөй иш-аракет дагы интернет коомчулугун жардырды. Гениалдуу кылык жорук. Сексалуу мырза жана кыргыз саясатынын хайп чебери Тазабек Икрамов биринчи орунга ээ болду. Мына ушундай хайпка ээ болгон саясатчыларыбыз. Комментарийлерге биздин топко кошула турган инсандар болсо жазыңыздар, кылык жоруктарын белгилегенди унутпаңыздар. Эгерде видео жакса, каналга катталып, жаңы топторду күтүңүздөр.